Камчыбек Ташиев 4 ай мурун Садыр Жапаровду президент кылабыз деп жарыялагам. Сөзүмө турдум. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев Садыр Жапаровду президент кылам деп сөз бердим эле. Сөзүмө турдум деген билдирүү калтырды. Бул тууралуу Ташиевдин соц тармактагы баракчасына жазылган маалыматка шилтеме берип, Барометр билдирет. Урматтуу кыргыз элим, туп-тура 4 ай 14 күн мурун борбордук аянтка таңгамал Садырды президент кылабыз деп жарыялаптырмын. Мен сөзүмө убадама турдум. Рахмат элиме, рахмат силерге деген билдирүү жазды Ташиев. Эске сала кетсек, бүгүн 28 январда Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармонияда Садыр Жапаров ант берип, кызматына расмий түрдө киришкен. Маалымат булагы Барометр чекит KG. Ырчы Анжелика, жаздыкты катуу кучактап ыйлаганымдан эч жерим ооруганын да билбей калдым. Ырчы Анжелика Кайратовна 3 кызы 3 башка ооруканада жатканын айтып, кыздарынын жана өзүнүн өмүрүн сактап калган дарыгерлерге ыраазычылыгын билдирди. Кырсыктап калдык. 3 кызым 3 башка ооруканада. Айлиним экөөбүз кол кармашып алып бири-бирибизге жардам берип жатабыз. Айымам, элимамды сагындым. Айымамдын колу, буту, бели сыздап жатат. Жаным, мен үчүн баарыңар кичинекейсиңер. Жаныңарга бара албай мынтип жатам. Элимамды кырсыктан кийин биринчи көргөндө жүрөгүм түшкөн. Бир бети көк ала, башы шишиген. Белим чачырап жатса да кыйкыра албадым. Кыздарымды коркутуп албайын дедим. Аябай чыдамкай кыздарым өсүп келе жатыптыр. Аман болгулачы анан айындарым. Кыздарым мени видео чалуу аркылуу бир аз гана сүйлөшкөнгө уруксат берип жатат. Түнү менен кыйналып жатабыз. Бул күндөр батыраак эле өтүп кетсе экен. Ал эми Айлинимдин бутун түптүн ооруканасынан рентгенге тартып чыгарып беришти. Жаздыкты катуу кучактап ыйлаганымдан эч жерим ооруганын да билбей калдым. Тизеден өйдө балта менен чорт кескендей көрүнүш. Кызымдын буттары экенине ишенгим келген жок деп жазды Ырчайым. Маалымат булагы Арба чекит KG. Анжелика, омуртка сыныктарын эми көрүп жатабыз. Бир капталы кыймылдабай жатат. Айлам таппай жаткан кезим. Кызымдын белим дей берип, мойнундагы омуртка сыныктарын эми көрүп жатабыз. Бир капталы кыймылдабай жатат. Элим дуа кылалы, Аллахтан жардам, сиздерден жардам сурайм. Ушундай колдоо керекте жалгызсыратпаңыздар суранам деп жазды Ырчайым. Маалымат булагы Аргумент чекит KG. Белгилүү Ырчайым Анжеликанын кызы Айыма Бекболуева. Ырчы, мүнөзүм атамды тарткан. Айыма Бекболуева болгону 13 жашта. Учурда Заблокируй деген ыры менен таанымал болуп, айрыкча өспүрүмдөрдүн арасында жылдыз болуп жаткан кези. Айыманын жылмайганы, жасалмасыз сүйлөгөнү, токтоолугу жакты. Ишенем сизге да жагат бул кыз. Анда атта каарманы өзүн тааныштырсын. Айыма салам, алгач окурмандарга өзүңдү тааныштырып кетсең. Саламатсызбы? Атым Айыма. 1-класстан 5-класска чейин түрк лицейинде окудум. Кийин жеке мектепке которулдум. Азыр 7-класста окуйм. Ырдаганды, бийлегенди аябай жакшы көрөм. Алга тобунда 3 жылдан бери солист болуп ырдап жүрөм. Заблокируй деген ырың тууралуу айтып берсең. Ким жазып берди? Клип кандай тартылды? Өзүңө кызыктуу болдубу? Бул ырдын сөзүн обонун ырчы Илима Дүйшөналиева жазган. Өзүм ырдайм деп жаздырган экен. Бирок мага белекке берди. Мага да жагып ырдап чыктым. Клипти Баяман Осмонов тартты. Сюжеттин продюсери апам Анжелика Кайратовна менен биргеликте иштеп чыгышты. Клипте азыркы өспүрүмдөрдө актуалдуу болуп жаткан телефон аркылуу таанышуу, алгачкы сезимдер сүрөттөлөт. Моделдик агенттикте иштеген балдар тартылды. Алар бийлегенди билишпейт экен. Биз үйрөтүп жаттык. Мага кызыктуу болду. Ырчы болгуң келеби? Же апаң Анжелик ырчы болгону үчүн ушул чөрөгө кызыгып жатасыңбы? Ырдаганды жакшы көрөм. Бала бакчадан, мектептен дагы ырдаачумун. Азыр дагы бул нерсе мен үчүн кызыктуу. Бирок кийин ырчы боломбу белгисиз. Балким хобби катары гана калат. Чоңойгондо башка кесипти тандап каламбы билбейм. Апам ырдаганды жакшы көргөнү үчүн эле жардам берет. Репертуарымда 4-5 ырым бар. Акыркы ырымды өзүм тандадым.
Азыркы жаштар кей-поп стилисине кызыгышат эмеспи? Сен дагы жакшы көрсөң керек. Кей-поп стили жагат, бирок мен америкалык ырчыларды сүйүп угам. Ариана Гранде, Тейлор Свифт сыяктуу ырчылардын ырларын жактырам. Вокал боюнча сабак алдың беле? Көп мугалимге вокалга барып жүрдүм, бирок эң көп Айжан Газиевадан сабак алдым десем болот. Жамиля Муратова, Илима Дүйшөналиева эжелерден да сабак алгам. Мүнөзүңдү сүрөттөп берсең, токтоомун, бирөөлөр менен такыр урушкум келбейт. Менде атамдын да апамдын да мүнөздөрү бар. Атамдын жоош, токтоо жагын тарткам. Апамдын эл менен тез тил табышкан мүнөзүн алгам. Бирок бирөө жиниме тийсе же капа кылса каттуу жинденип кетем. Сиңдим Элима мага караганда шустрая. Эки сиңдим бар, Элима жана Айлин. Айлинди тамактандырып, чачтарын тарап, кийинткен жагат. Курчак менен ойноп жаткандай жагымдуу. Элима болсо курбум сыяктуу. Кээде менин кийимдеримди сурабай кийип алат. Аны менен талашып тартышып калабыз. Үйдө үчөөбүз калганда Эко мени угушат. Экону тең жакшы көрөм. Апамдын кандай сапаттарын жакшы көрөсүң? Апам шайыр, аны менен эч качан зерикпейсиң. Туура эмес нерселерди жасап койгондо апам көп урушпай, сөз менен түшүндүрөт. Үчөөбүздү бирдей жакшы көрөт. Бирок Айлин кичине болгону үчүн ага бир нерселерди көп алып берет. Көбүрөөк көңүл бурат. Айлин биздин эркек кыз. Саякаттаганды жакшы көрсөң керек. Канча өлкөгө бардың? Саякаттаганды жакшы көрөм. Мектепте саякатты уюштуруп, көп жолу чет өлкөлөрдү кыдырганбыз. Венеция, Париж сыяктуу чоң шаарларды жана Италияда болдук. Ал эми каникул учурунда үй-бүлөбүз менен чогуу эс алабыз. Апамдар менен Түркия Дубайга барганбыз. Мурун кат жазган балдар барбы деп сурашчу эле. Азыр кандай дейт болду экен? Кыскасы, сени жактырган балдар барбы? Бар. Кээде мектепке жолукканы келишет же студияга келип таанышып алалыбы дешет. Социалдык тармактардан да жазган балдар бар. Бирок азырынча балдар мени кызыктырбайт. Кичинекей кызмын да. Алга тобунда кыздардан эң бою узуну менмин. Баары 16 жашта, а мен 13 жаштамын. Ошого эле мени чоң кыз деп ойлоп калышат окшойт. Топтогу кыздар менен кандай мамиледесиң? Анжеликанын кызы болгонуң үчүн сага өзгөчө мамиле жасалбайбы? 3 топтун тең курамында болчумун. Азыр топту кыргыз тилинде Алга деп атап алганбыз. Анда Аяна, Мадина, Сезим деген кыздар бар. Мамилебиз жакшы. Биз эже сиңдидей эле болуп калдык. Мисалы бирөөнө бир нерсе жакпай калса, уялбай эле айтабыз. Апам баарыбызга бирдей мамиле жасайт. Атаңа окшошмун деп айтып калдың. Аны менен сырдашасыңбы? Ооба, атама сырларымды айта алам. Аны менен тез-тез көрүшүп турабыз. Каникул убагында бизди көчөгө алып чыгат. Көпкө сейилдейбиз, кафеге отуруп сүйлөшөбүз. Атамды жакшы көрөм. Сенден дагы жакшы ырларды күтөлүбү? Азыр продюсерим апам, музыкалык директорум Илима эже болуп калды. Башка ырларды даярдап жатабыз. Кийинки ырларым кыргыз тилинде болот. Баары жакшы болсо, балдар күнүндө жеке концертимди берем деп кыялданып жатам. Ошо мени менен болуңуздар. Анда сага ийгилик каалайм. Маалымат булагы Суперчекит KG.